нормальный качественный комедия көрүп калалы десеңер ушу секетимге келип көрүп койгула. Но постер чыккандан түшүндүм мен ушу кино экенин. Эмил Байке эмне дейт? Эмил Байке дайрим деген биринчи кадрда мен искра чыгарам, а буга крупный менен эки сосогуна прикрутить этебиз да. Секетимби вообще мындай комедия жок. Аяш. Кыргызстандагы Аяш, Бупрон, Аяш пределде. Телефондон эле сүйлөшүп жүрүп бирибиз жакшы көрүп жолукканда деген. Профилге эмнеден эмне окуп. Азыркы сүйлөшкөнүбүз мындай койт го. Сүйүү бойго карабайт да, значит. Алда бир шорт экенде ошо акча салганчы. Эс нелегалда Айсанат деген баласы жок болсо, бул секетмиштө Байман ойнобойт болчу да. Этномедиа менен Нурлан Мотуевдин девизи бирдей. Төлөсөң. Бул киного келип бир нерсе үйрөнөм, анан тарбиялык мааниси кандай деген суроолорду мага вообще бербегиле, комментарийге да жазбай эле койсоң болот. Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн бизде неге ал деген тасма менен, секеттин 3-чү бөлүгү менен ошо кинонун жаратуучулары бүгүн биздин конокто. Кош келдиңер. Рахмат, кош келдик. Мен ушуну карап эле бир жерден көргөндөй болуп атам да. Муну эч жерден көргөн эмессиңер. Бул эксклюзив. Уникум. Эксклюзив постер бул. Тоолор, ак түстүн тоолору, артында Жигули пикап. Эмнегедир бирдемкеге окшоп атат да, бирок Бул сюжет, кинонун сюжети боюнча свидание вслепую, бул эки кыз менен бала айтпай, көрсөтпөй өзүнүн бою кичинекей экенин сүйлөшүп жүрөт. Ошон үчүн тиги бинт. Булар чуркап келаткан сюжет боюнча баары ошо актерлор. Баары өзүнүн сюжетин кыскасы, баардыгы ошондой атайын жасалган. Эч жака окшош эмес кино бул, эч жака окшошпогон. Сон. Мына ушул эч кимге окшош эмес тасманын жаратуучулары, режиссеру, башкы каармандардын бири Азамат Дүйсөнов жана ошондой эле эң чоң красавчигибиз Байман красавчик, Байман Сатыбалды уулу биздин кош келдиңер. Мен неме эмес, режиссировать эткен жокмун муну. Сиз режиссер болдуңузбу? Бек Жамшытбеков болду. Болду. Анда башкы каарманы жана сценарист. Ашал. Бүгүн ушундай бир өзгөчө кино туурасында сөз болобуз. Бул кино эмне жөнүндө келели, мындай сөздү башынан алып келели. Бул кино негизи бул секетим биринчи часть бар. YouTube'да биринчи бөлүгү бар. Ошо секетим бирден эле уландысы негизи. Бар ошо кино сюжет бар, ошого байланган бирге да ошондо эле улантып кеткенбиз. Бирок бул 3-чү бөлүк. 2 жайында тартылат, күзүндө чыгат. Аны ошо элдер күтүп туруш керек. Бул треш комедия. Негизи комедияда бөлүнөт да. Бир нече бөлүк бар. Бул гон треш деген эми абсурд юмор. Плюс 18. Бул жакка келип тарбиялык маани күтпөш керек кыскасы. Ооба, бул киного келип, мен айтайын деген, мен закрытый показда да айтам эртеңчи. Бул киного келип бир нерсе үйрөнөм, анан тарбиялык мааниси кандай деген суроолорду мага вообще бербегиле, комментарийге да жазбай эле койсоң болот. Бул чисто күлө турган кино. Бияктан азыр кинонун баары эле кыздардын укугу, анан семья насильство, анан ужастик болуп ушинтип кетти го. Короче, биздики ошол нерсени жаңырталды атабыз. Эл тажап кетти го деп ойлоп атабыз да. Рынок перенасыщение болуп кетти окшойт депчи. Ушундай драмалардан, рак болуп ооругандардан, жандай хоррор жин кирип кетип, анан кызыл көйнөк болуп кеткендерден, зордуктоо, ушундай зомбулук. Алар ошону менен коргойбуз деп эле кайрылып психологиянын баарын бузуп ушунтат деп ойлоп атышат го элдерчи. Биз антип ойлойбуз. Биз ошол нерсени өзгөртөлү деп ошон үчүн ушундай треш комедия эметтик. Ооба, жараттык. Байман мырза, сиз эмне алып келип калдыңыз бул жака? Кайдан илинип калдыңыз? Бул киного сизди көрүп туруп анан ушул кинону жазган сыяктуу болгондой болуп калдыбы? Билбейм. Башында чалышты булар. Булар чалышы секетим деген 3-үн тартабыз. Неге ал деп. Неге ал дедим. Треш комедия мен башында мен деле түшүнбөй жүрдүм, анча треш комедия эмне эле депчи. Ошо булар чалышкан главный роль го деп неме ошого келип.
главный роль десе эмне кино экенин макул дедиңизби? Мына постер чыккандан түшүндүм мен ушу кино экенин. Ага чейин эмне кылып атат эсимде эле жок. Жүрдүм ушулар айтканын кылып. Кыйнашты да. Секетим бирди негизи кыргыз кино дүйнөсүнө бир жаңылык жараткансыңар да, негизи мындай билишимчечи. 6 күндө тартып 7-күнү чыгарып койдуңар беле? Эми килтеген чоң кинону 6 күндө тартып 7-күнү чыгарып койгон тарыкталбаган нерсе болчу. Ошону кылгансыңар. Буну кандай тарттыңар? Кичине мындай даярданып тарттыңарбы? Ооба, 8 күндө тарттым. даярдандык 7 күн болду. Бул бир күн кошулуп кетти. 7-күн ал еще деме болду да. Адрескалар, дрон, машина менен ушундайлар тарттык. Анан 8-күнү уже шапка кылып ар ким ар кайсы жакта мас болуп жатты команда. Ошо. Полный кинону 8 күн тартып койдуңар. Ооба, вообще сложно. 8-күн шапка болду. 7 күн тартып койдуңар. 7 күн, 8-күн эс алдык да шапка кылып. Жарым смена кичине иштеп койдук. Операторлор өздөрү эле барып ар кайсы жакта тартып эле. Адрескалар. Эми кыскасы да ал деле бул деле бир 6 күндө бүтүп турду кыскасы. Ооба. Жакшы. Эми канча акчага тарттыңар муну? Муа азыр пост продакшн менен 25дей 26дай кетип калды го. Жакшы, анда биринчиге караганда көбүрөөк кыратпсыңар, э? Аябай эле 3 эсе 4 эсеге көп койт. Биринчини $5000 тартканбыз. Жакшы. Анан элдерден эмне күтөсүңөр бул кино менен? Элдерден туура түшүнүүнү күтөбүз. Понятие простить. Понятие простить. Эми бул азыр эле уже эле жазып атышат. Бул эмне депчи. Фу, шляпа, короче, ушундайлар комментарийлер келип атат да. Эми алар жөн эле могу постерди көрүп алып же трейлерди бир кыска 2 мүнөттүк жерин көрүп алып эле эметип атышат. Мен кинону толук көрүп туруп, анан ошо өзүңөр шляпа болуп чыгасыңар дейт элем ошолордучу жазгандарды. Көрүп алып туруп, полный баштан аягына чейин анан бир туура конструктивный критика айтса, мен аябай жакшы кабыл алам. Окей, анан келдиңер, сөмкө болуп баштады, трэш комедия башталды, ичинде аябагандай көп мындай бордозген бир моменттер бар экен да. Сизди болушунча колдонуштур кыскасы. Анан эмнеси жакты, эмнеси жакпады, эмне өзгөчө болду, бир сөмкө учурун айтсаңыз. Бардыгы эле жактуу эле. Сен өзүң боюңдай жооп берип кеткенсиң, э? Сууга түшкөндө токко тарткан жакпады башка. Сууга түшкөндө токко тартылган жаккан жок. Токко тарткан жокпуз да муну жөн эле. Кинодо мен аккумулятор менен мен айтам, бир жерден көргөм адам жүрөгү токтоп калганда, ма ток менен иштетсе болот деп, ма прикрутитель менен прикрутить этип көрөлү деп туруп аккумуляторго кошуп, муну тийгизип көрөм, иштеп атат деп искра чыгарып. Анан мен буга кадрда мен искра чыгарам, а буга крупный менен эки сосогуна прикрутить этебиз да. Анан ошо баратсам, ал мен искра чыгаргандан кийин художка тияктан алып коет болчу да аккумулятордончу. Анан буга баратсам бул коркуп, мунун крупный да мондай тартылып атат. Кадрда колум эле бар, анан дальше мунун крупный. Бул мен ылдый жакындап баратканда көзүн ачып карап атат, алды депчи. Коркуп атат тияктан, как будто художка ошону алып жетишпей калат, муну съемка учурунда өлтүрүп салчудай деп коркут. Как будто чындап эле. Ооба, чындап басып салчудай. Жок, биз эметебиз, байман алабыз десек деле, деп. Бугага ишенип атма, художкага ишенбей атма. Жетишпей калат. Көрөлчү дегендей эле. Сөмкө учурунда мисалы эми сөмкө учурундагы балким сценарий учурундагы ушундай бир приколду коюп алып өзүңөр токтоно албай күлгөн бир моменттер болдубу? Ооба, толтура болот андай. Съемка учурунда эле эмеде поледа ошо пикап менен кетип барат Улук Чыналиев, Бекжан Байышев, мен үчөөбүз бул өлүп калган болот анда. Эми өлбөйт, биз өлдүк экен деп ойлойбуз да. Анан муну көмгөн алып баратканда бир жерден токтоп түшүп бир эки эле сөз болчу ошол жерден. Каяка, мен айтам, болор иш болду, уш тегерек эле талаага көмүп салалым байаманды деп. Тиги Бекжан Байышев каяка көмөлү дейт. Тиги болсо Улук Чыналиев ушу бир жерге көмөлү дейт да. Ушул кичинекей просто эле сөздөр. Анан именно крупныйга келгенде общий тартып алдык дагы, Улук байкен крупныйына келгенде мен бетимди карап эле эзилет да жөн элечи. Бир гон кармап баштап алды. Мени караба дейт да, менде видеосу бар, мен өткөзүп берем, коюп койсо болот да ошончу. Мен анан Улук байкен крупныйында
лицосун карабайм, короче, монтип карап сүйлөшүп ушинтип аткам да. Мен ушинтип ойноп атсам, ар жакта оператор менен звук ачып деп күлүп атышат да, оператордун колу титирип атат. Стоп деп, второй режиссер нерв. Болду, карман кылачы деп, шамал болуп аткан, режим кирип аткан закат. Ыкшып. Негизи акыркы күндөрү мисалы кино аябаганда көп чыгып атат, кинону байкап атабыз. Күнүнө 5тен 4төн премьера болот. Силер деле жакында эле ортодон Татнакайым чыгардыңар. Андан канча, 1 ай өттүбү? Татнакайым февралда чыгып, прокаттан канчадан алынды? Марттын аягы алынды. Ооба. Ортодо 1 ай ашыгыраак күтүп койгон окшойсуң. Ооба, 1 айдан ашык. 1 ай эмне кылдыңар? 1 ай эмне кылдык? Жүрдүк, акча сурап Барымден. Акча бергиле деп байкуш болуп. Акча бергиле, кино тарталы, акча бергиле деп жалдырап жүрдүк. Бир кафеден Алмаз Чылпак деген жигит ошо колдоп акча берип калды. Ошо менен ушундай шедеврди тарттык. Негизи кино ойдогудай болдубу? Ойдогудай, менин оюмдагыдай болгон жок, бирок режиссер аябай жакшы болду деп атат. Тиги режиссер ошо Бек Жамшитбеков деген жигитке негизи эле бир нерсе жага бербейт, постоянно недовольный болуп эле жүрөт. Анан если буга жагып атса анда нормально окшойт деп койдум. Мен просто сценарийди дагы толтура жолуп калгам, анан монтажды көрүп ошентип эме болуп калды го дейм, мага кино өтпөй калды го дейм. Техпросмотр кылганбыз биз. Жаңы вообще эчтекени түшүнбөгөн адамды алып келип көрсөтүп. Аябай эле жакшы күлгөн. Видеолор бар ошо эзилип атканчы. Бул жактан жанагы Гоблинский тасма деп коет го, мисалы Голливудскийчи. Бул жактан эме постеринде көрүп атабыз, трейлерде окшош экен. Ошондо нелегалдын Гоблинский тасмасыбы же кандай? Бир с одной стороны ошентип деле койсо болот, бирок бул жерде нелегалга эле эмес да, отсылка. Ичинде кинодо эртең буюрса закрытыйдан эртең бизге барасыңар силер же экөөбүзгө барасыңар? Бияк силерге да жакка да барабыз. Мейли анда иши кимиңер келсеңер да көрөсүңөр го. Эме башка да кинолор бар, отсылкалар. Биз негизи нелегалга эле кылалы дегенбиз, анан ортодон да кошулуп кетип атты. Өздөрү эмне деди, эчкиден жокпу? Өздөрү жакшы эле кабыл алды, күлүп, постер чыкканда күлүштү, комментарий жазып өздөрү. Трейлер чыкканда Руслан байке урушайын дедим эле, бирок жарылдым деди, күлдүм трейлерге деп, урушпай калдым деп ушинтип жазды. Сүйүндүк, урушат го дегенбиз. Көрсө юморду аябай жакшы түшүнүшөт экен. Эмил байке эмне дейт? Эмил байке дайрим деген биринчи. Андан кийин жа тамаша. Элдин баары ушинтип ойлогон. Элдин баары айткан мага, Эмил байке депчи. Мен жок, Эмил байке деген жакшы адам, ак көңүл, боорукер, баарын түшүнөт деп ушинтип баарына ушинтип аткам. Анан Эмил байке туура эле түшүндү. Эмил байке өзү күлүп, негизи эме Эмил байкенин эмеси бар, салымы бар, могу официальный эме болуп калышыначы. Постер болуп калышына. Постер болуп калышына. Анткени Эмил байке көргөн бизде несколько көп постер бар болчу. Прикольныйлар, анан арасында бул жөн эле соцсеттерге чыгарып коебуз, прикол катары. Один из вариантов болчу да, но основной эмес болчу бул. Анан ошону көрүп Эмил байке мону основной кылбайсыңарбы деп идея ыргыткан да. Өзү, мону основной кылбайсыңар деп, анан биз да ойлонуп башка варианттарды карап атып, анан аягында режиссер өзү мону кыла береличи, мага да ушул жагып атат деп ушинтип калды. Биякты Баяманды издеп атканда кастинг кандай болду ошондо жана? Сценарий жазылып баштаганда эле ушинтип кошобуз деп, анан эме болгон. Бизге Баяман не болуп калган, короче, башында неге алды, пародия кыласың неге алга деген деп башталды да. Негизи секетим 3 месяц болчу да. Неге алга пародия кылабыз эле деп башталган сценарий. Анан история эмне кылабыз деп, давай гон кылып треш комедия алгандан кийин секетим бар биздики, ошонун уландысы кылабыз да, тигин чаптайбыз деп экөөнү чаптадык. Анан нелегалда Айсанат деген немеси, баласы сууга түшүп кетет го. Ошондо нелегалда кичинекей бала бар да, аны кандай кылабыз деп. Анан ошонтип ойлонуп, Баяманды кошобуз да. Анан герой кылып бир кызды сүйдүрүп туруп, анан тияка алып барабыз. Секетим тартылган жака, геймингге, локацияга алып барабыз деп. Ошентип кошулуп калган негизи. Эси нелегалда Айсанат деген баласы жок болсо, бул секетим 3тө Баяман ойнобойт болчу да. Ошого окшош болсун деп. Анан бизге отсылкаларыбыз бар кинодо.
ошон үчүн алганбыз, ушу кичинекей бала керек болчу да бизге. Бирок өтө катты тамашалап турсуз. Сизге негизи ушул Эмил байке менен дагы бияктан дагы мындай тамашаларды өтө мыкты көтөрөсүз өзүңүз туурасында, ошол туурасында бир аз айтсаңыз. Кенен ачылгылачы, бир ичиңерде балким булардын катуураак тийип калган тамашасы барбы? Жакшы эле болуп атат, мен тамашаны деле ушу көнүп деле бүттүк. Жомака менен жүрсөң бир айда эле көнүп кетесиң анан. Бир жагынан сөгүп, бир жагынан уруп. Азыр сөккөнү эркелеткендей эле болуп калган. Азыр эмне кылып атасыз өзүңүз? Ошо өзүңүз бир аз сүйлөңүзчү, кичине сизге деле бир аз сөз берели. Кечке эле Азамат сүйлөп атат. Эмне? Негизи эле. Сиздин оюңузча кыргыз аудиториясы ушундай киного даярбы? Азыркы маалда биз ойлоп атабыз, даяр болуп калды окшойт деп. Анткени аябай көп болуп кетпедиби? Мурун комедиядан тажашкан ооба. Бирок бул ошо мурунку комедиялардай эмес да. Бул трэш комедия. Биякта өзгөчө юмор, жагандай гон деп коет. Абсурд, нестандартный юмор. Негизи ушундайга өтүш керек болчу. Мурун эле, мен мурунтан эле ушундай кылалы десек, пока даяр эмес, рынок даяр эмес деп балдар макул болчу эмес да. Азыр даяр болуп калды. Азыр биз ойлоп атабыз, биздин оюбузча, эл мындай простой кинолордон, жана тарбиялык мааниси бар, анан кино менен тарбиялап, анан ушундай кыздарга тийбеш керек, анан насильство, ужастардан тажап калышты го деп. Аябай көп болуп кетти ошолор. Жөн гана мени сергитип күлүп. Ооба, жөн эле мени сергитип, чисто күлүп эле. Эч кандай тарбия албай эле, жөн эле. Мен деген нерсе бар да, мисалы кээ бир тамашалар жазып турушунда ушун болду. Бул биз өтө болуп кетет деп. Же оюңарга келгендин баарын төктүңөрбү? Жок, болду, линия барбы? Ооба, конечно, грань бар. Ооба, грань бар. Көп нерселер болду. Дин жөнүндө, динди аралаштырбайлы депчи. Хотя тамаша жакшы, күчтүү тамаша чыгып кетсе деле жок, аралаштырбайлы болчу деген нерселер болду. Аябай ниже пояса бар, бияқта эле ниже пояс нормально, бирок чересчур эмес да. Көп эле тамашаны алдык негизи. Жазып атканда минтип коюп эле, бирок кагазга түшкөн эмес, жөн эле сүйлөшүп айтып эле, озек эле мындай кылалы, тигиндей кылалы дегендей, өзүбүз эле күлүп эле койгон. Анчалык кетпейли дегендегибиз ушул да. Муну көрүп алып айтышы мүмкүн, анчалык кетпейли дегендегибиз ушул болсо, анан булардыкы кеткени кандай болот депчи. Ага да жетебиз буюрса. 2-3 жылда ошондой уровеньде тартып баштайбыз. Элди акырында көндүрүш керек болуп атат да, мондай жанрга. Бул жанрдын максаты мындай элге бир нерсени бериш эмес, жок гана жакшы маанайда тартуулаш. Элге бир нерсени бериш вообще эле эчтекени камтыбай кеткен жокпуз. Камтый турган нерсеси бар, но жанагындай глобальный, чоң важный эмес да. Адам болуш керек. Андай эмес. Сүйүү бойго карабайт да, болду. Ошону берип атабыз биз бияктачы. Сүйүү, эси чындап сүйсөң, боюна карабай сүйөт. Аны өзүнөн сурап көрбөйлү, сүйүү бойго карайт бекен, карабайт бекен? Ачык эле. Негизи Сизде жеке жашоодо кандай негизи, ошол туурасында бир аз сүйлөшпөйлү? кинодо карабайт экен. Кинодо карабайт, жашоодочу? Жашоодо карагандар болгон бирокчу. Жашоодо ар кандай адам бар да. Карагандар болгон, баштан өткөн. Бирок ушул нерсе менен жашоомдо болгон да. Баягы телефондон эле сүйлөшүп жүрүп, бири-бирибизди жакшы көрүп, жолукканда деген. Беткел айтканда. Сен бактылуу болбойсуң. Ыйлай турчу история го. Ал кыз билбей эле ошентип салды. Жалышып атканда айттыңар беле? Жок, айтпагам да. Возраст сөз болгон эмес беле? Профилге эмнеден эмне окуп. Ал убакта 2000 канча баш? 2015 сүйлөшүп баштаган агент эле го. Агент. Сен агентке 2015-те агентке кирчү элең. 2014-2015 кирет. 2015 биз Инстаграмда отурчубуз. Ага, кирет. 2015-те агент иштеп алды эле го? Жок, бар болчу просто. 2017-2018ден арака жок болду окшойт да. 18ден арыбы? Мен билбейм, мен 2015 агентти билчү эмесмин. Агентке отурчумун, мен мурун отурчумун.
Мен Instagram одноклассник бар эле го. 2015 ушу одноклассник Ооба, болгон. одноклассник. Бирок бар болчу Инстаграмда. Инстаграмды билбейт элем, ошо агенттен таанышат элем. Агент ошо видео звонок андай мындай эчтеке жок да. Төргө жазышат голос. Жана агентте аккаунтту билчү элең? Монтип асып алган ысы кишини. Бир аккаунт балдар берчү эле го приколго. Могу аккаунтту бассаң, поиск кылсаң деп поиск кылса, аватаркасында ысы киши бар го, могунда асып алат го. Ошону көргөн эмессиңер? Өлө популярный эле го ошо. Так, анан эмне болду андан кийин азыркы учурда мындай? Азыркы учурда азыркы сүйлөшкөн кызым андай кылбайт го дейм. Билет? Ага да билетпи ал? Жок, көргөн. Азыр сүйлөшкөн кызыңыз бар. Неме жолугушуп, азыр биякта калды эле, Бишкекте. Жолугуп, сүйлөшүп, уже көргөн мен боюм кичинекейин. Кудай кааласа, Анда, значит, эметпейт экен да, сүйүү бойго карабайт да, значит. Кудай кааласа жакында той. Кудай кааласа, быйыл күздө той. Күздө. Базар жок. Болду. Күздө каяктар? Ошто, Бишкекте. Ошто. Ошто. Буюрса күздө Ошто чоң той болот экен да. Кичинекей эле ресторанда, кичинекей эле той болду. Кичинекей ресторанда. Кино бүттү. Кино монтаждадыңар. Ана монтаж учурунда кээ аш чапкан юморлар кетип калган учурлар болду. Ооба, болду. Жалко болду. Кино, ооба, жалко болду. 1:40 болуп кетти да Хуран. Азыр 1:12-10го чейин түшүрдүк да. Көп тамашалар кесилди. Неге секирип кеттиңер? Секетим 1-3-кө. Экисинин ордун неге ордун алмашып келди? Адамдар ага даяр эмесми иши же кандай? Бош эмес экен. Эме? Эки бошобой кетти. Бул эме болчу. Секеттин экинин историясы бар негизичи. Анан ал өзүнчө болсун деп биз 3-тү биринчи тартып чыгара бердик. Анан элдер типа эмнеге экиси жок, сразу 3кө секирди дегенди, аны күзүндө ошо экинчи часттан көрө алышат да, жок. Ал деле ошондо секеттим 2-3 уланса болуп калабы? Жок. Бирин деле уландысы. Ортодо убакыт бар болчу да, ошол убакытта болгон история. Жакшы. Секеттим бирде элдер кандай кабыл алды? Негизи бул кинону мен оюмча мындай дос балдар менен келип көрчү кино, мындай улуу кичи менен эмес, мындай өзүң уялбаган бир дос балдар менен келип көрчү кино да. Муну ата эне менен деле келип, жок. Атасы менен келип көрсө болот го дейм. Атасы менен келип көрсө болот. Хорошо. Сиздин оюңузда Кыргызстандагы топ-3 комедия? Кыргызстанда топ-3 комедия. Неге ал? Секетим 1 күчтүү. Секетим 1 негизи көп эметишпейт, маани беришпейт, бирок азыркы күнгө чейин эле баштан аягына чейин кунт коюп көрсө, күчтүү да. Секетим 1-дин юмору. Анан Аяштын биринчи части болушу мүмкүн, Аяштын биринчи части. Мен акыркы мага жаккан, таң калыштуу жаккан Атакебай болду. Атакебайда мен бакырып күлбөйгөн моменттер болду да. Бул постер чыкты, трейлер чыкты. Колдогондор көп болду, күлгөндөр, түшүнгөндөр көп болду, же түшүнбөй хейт жазгандар андан көп болду да. Анан ошолордун арасынан эң көп байкаганым бул да өзүнчө бир жанр да. Бирок именно ошол жанрды бул аябай төмөн деңгээл деп алагандар бар экен да. Буга сиз кандай жооп бересиз? Бул жанрды просто бул жанр Америкада, мисалы үчүн Голливуддачы ушундай жанр наоборот өлө ценит этишет да муну. Эмеде Голливудда момундай понятие бар даже. Типа кээ бир кинолор биз кинонун ушинтип эметсе экен дешет да, наоборотчу. Пародировать этсе экен биздин кинону депчи. Өздөрүнүн киносун. Ал кино үчүн сыймык. Ооба, кино типа создательдер үчүн типа сыймыктай да, ошон сүйүнүп эметишет да, наоборот биздикин да кылса экен. Биздикилер ошо түшүнбөгөндүгү эле мындай жанрды биринчиден түшүнбөйт, экинчиден юмору өлүп калган адамдар. Эң башкысы мындай деген нерсе бар да. Ар бир адамдын өзүнүн табити бар да. Анан
кээ бирөө ужас жакшы көрөт, кээ бирөө комедия жакшы көрөт, кээ бирөө жөн дос балдар менен келишет. Анан ар бир нерсенин бир өзүнүн орду бар да. Кээ бир учурда ордун алмаштырып алып, анан өздөрү туура эмес абалга түшүп калат да. Ошол үчүн бул кинону жогоруда эле башынан подкасттарда атайын кылып айтып атат, трейлер берип атат, постерде берип атат. Бул кино дос балдар менен, жакын адамдар менен келип каткырып күлүп кетчү. Мен Секетимди биринчи көргөндө Айбекбекке чакырып калып, анан закрытыйына кирип, мен билген эмесмин, ага чейин алдын алып таптакыр маалыматым жок болчу да. Маанай деле жок болчу, кирип отуруп, эмне кино болуп деп карап отуруп, ушундай жарылып чыккан бирокчу. Мындай момент болот го, бир 3 мындай достор кезип алып эле, эч кандай тема жок, жөн эле жарыла бересиң. Ошондой багытта бир тартылган тасма болчу да, ошо Секет. Силерге мега таң бергем да, мындай жаман эрекесиңер депчи. Ошол закрытый Секеттин бирдин жабык көрсөтүүсүнөн кийин көптөр айтышкан, бул киношниктерге эле түшүнөт, силер жабык көрсөтүүгө эле тартып коюпсуңар депчи. Анан биз аябай переживать этип, чересчур внутряк кылып салдыкпы деп. Анан эмелерден, кинотеатрлардан адамдар менен, простой зрительдер менен чогуу кирип эмет баштадык. Көрүп баштадым. Акырын кирип реакцияларын байкап, жок, түшүнгөндөр көп эле экен. Аябай эле жарылып эле ошо закрытый эле жарылып отургандар көргөнбүз да. Анан значит түшүнөт экен деп. Анан Секетим биринчи жолу YouTube'га киргизгенде 6 миллион просмотр алган. Муну биз YouTube'га 3 жолу киргизгенбиз да. Удалить этип кайра башка рекламаны интересалык кылып көрчү. Могу үчүнчүсү да, контракт бүтсө өчүрүп туруп. Эми контракт деп калдык. Эгерде мен мындай суроо келип атат да. Силер байкаса ошо көбүрөөк азыраак бюджетке, азыраак убакыт менен анан ушундай бир тасмалар жаратып атасыңар да. Муну кандай түшүнсө болот? Типа аз бюджет болгондугу үчүн ушундай кино жаратып атасыңарбы, же силерде кенен бюджет болсо деле ушундай тасма жаратып белеңер? Жок, кенен бюджет болгон. Негизи бул треш комедия, бияка өзү мала бюджетный да, бул треш комедия. Анан тем более бу жерде биз бүт эле достор, тааныш байкелер бүт свои да. Анан бияка көп команда деле биз аз, негизи киношниктер аз, канча 50-60 адам болуп кетет го командада. Бизде там 15 максимум ушундай эле алат да. Актерлор менен чогуу же команда өзү эле? Чогуу эле. Короче, анан биз өзүбүз команда, студия, продакшн, ар бирибиз там 4-төн 5тен позиция алабыз. Мен крафт эле боло берем, там гафер боло берем, фокуско отуруп калам, звукту кармап калам, ушундай болуп эле өзүбүз эле ушинтип тартабыз да. Ошон үчүн биздики аз бюджет кетет го дейм. Баары эле айта беришет, киношник байкелер, достор. Кечөөнү эле красавчик Эрма Айрымбекке закрытыйдан бир жакта капталында чегип туруп сүйлөшүп калдык да. Тамеки чегип туруп. Анан эме деп атпай, ошо канчага тарттыңар деп, ушундай болду. Каяктан эле ушундай арзанга кино тартып коюп атасың дейт да. Эми байке биз өзүбүз иштейбиз. Анан кээ бир учурда биз аябай жакшы катташкан команда менен, бир команда менен постоянно бүт кинолор бир команда менен иштешем. Кээ бир учурда болуп калышы мүмкүн. Ошол менин командам башка жака иштегенде башка баа айтат, мага башка баа менен келишет да. Ошондой учурлар болуп калышы мүмкүн десем. Анан мен жакында кинотеатрдан команда чогултуп бербейсиңби мага дейт да. А мен тамашалап айттым да. Эми сизде акча көп экенин билет, менде акча жок экенин билет депчи. Ошон үчүн мага аз айтат, сизге көп айтат десем, анда чогултуп бер команда деп. Хорошо дедим. Сөмкөдө сизге эмне эң кыйын болгон учур, эң эсте калган учур сиздики эмне болду? Мен бир эле эсте калган неме Бекжандыкы эле болгон меники. Кайсысы? Жана кухняда өлүп ичип отурушканда. Мен бир жеринде ойлонуп туруп будильникти өчүрүшүм керек экен. Булар сөзүн таппай калды. Бекжан болду. Бутума сайып туруп, будильникке чалчы деп. Өлүшүп калдым, өлүп атачы. Бул жерде жатып анан тиги сцена тексттер бүтүп геройлордун, анан бул эметиш керек эле, тишин алып калат, анан будильниктин үнү чыгат. Бул өлгөн болот, анан ойгонуп туруп будильникти өчүрүп кайра телефонду салыш керек эле. Ошону унутуп калат да, булчу тигилер маст ойноп атат, күтүп турат, ошо масттын образы менен чалчы будильникке деп ушинтип коет атпайбы, анан эзилдик да. Турбай коюп аткандан. Сон. Эми эмне дейбиз? Кино ийгиликтүү болсун дейбиз. Эң башкысы. Бул дагы кандай гана кино болсун, бул ошол эле мээнет. Муну кино тартып көргөн киши гана түшүнөт негизи.
Анан мунун дагы өзүнүн бир көрүнүшү табылат деп ишенем. Буюрса. Мындай съеманы чыгатпаш керек ошол. Андыктан баардык элдерде 14 майдан баштап баардык кинотеатрларда болот. Анан бул кино негизи өзү треш болуп аткандан кийин Подкастта да треш. Подкастта да бир аз треш кылдык, анан аягында бир аз прожарка камдап келиптир Азамат мырза. Мага айтышкан прожарка ушундай өзгөчө мен треш кылбайлыбы деп, анан негизи монун биз айткан баары тамаша ойлоп албалыбы наркомандар экен деп. Жок, тамашалап атабыз, бул образ жөнүнө. Негизи а так кино аябай жакшы кино, тарбиялык мааниси бар. Анан мага ошо прожарка негизи чогуу даярдайбыз дегенбиз силер бизге, биз силерге. Меники мен өзүм юморист болгондуктан мен жактан эме болду. Чат GPT болду. Чат GPT-nin юморун көрөбүз. Все. Чат GPT мен чат GPT-ни издеп атам. Так, сиз кандай кылгалы ошондо? Канча тамашаңар бар? Меники 1 2 меники эмес, мындай набросоктор эле слабый. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Как раз меники да. Сиз биринчи айтып полный айтып бүтүңүз, мен айтайынбы? Макул. Анда этномедиа жаңы рубрика прожарка. Этнопрожарка. Этномедиан мен прожарка дедим. Этномедиа платформаны эметип атам, ошо жөнүндө көбүрөөк да басым жасадык ошол жака. Анда этномедиа эң эле жакшы, анан качественно катыбай иштеген кнопкасы приложениянычы бул выйти кнопка да. Этномедиа менен Нурлан Мотуевдин девизи бирдей. Төлөсөң көрөсүң. Бесплатный кино жок да. Этномедианын подкастында мурун чачы узун жашнакай кыз алып барчы. Азыр чачы узун жашнакай бала алып барат экен. Сүйүн байке чачынын узундугуна карап ведущий тандайт да окшойт. Ошол үчүн кес салбадым муну. Өзгөчөрөөк болайын деп. Этномедиадан кино көрөрдө бул этномедиа платформа сени сомнение алып коет. Либо сени интернеттин көйнтөт атат, же приложение көйнтөт атат депчи. Этномедиада эң главный жанрлар кинолордун бул боевик, комедия, драма, поиск. Макул, бул башкача болчу. Этномедиада кино тандаарда өзүңдү археолог сезеткенсиң. Таппай кино нормально. Дагы болду окшойт. Эме могу бар. Официанттар коноктон калган тамакты жешсе, этномедиа кинотеатрлардан калган кинону жешет дептирмин, бирок эми бул тууралуу бриф болуш. Бирок тамаша андай эмес отуруп. Андай эмес. Бул эми прожарка да. Негизи андай эмес. Негизи сон иштейт. Баары иштейт. Баардык кнопка иштейт. Сразу көрөсүңөр. Көргүлө. Татнакайым деген кинону көрүп койгула. Этномедиада бар. Кирип туруп сатып алып туруп сразу выйти кылып коебуз. Акча төлөтүпсүң, көрбөй эле болот. Так, даярсыңарбы? Ооба, даярбыз. Кеттик. Секетим 3төн кийин кыргыз киносу экиге бөлүндү. То есть кыргыз кино көрүүчүлөр экиге бөлүндү. Секетимди көргөндөр жана психикасы эмес адамдар. Секетимдин сценарийи WhatsApp'тагы голосовойлордон түзүлгөн. Секетим 3төн кийин эмне көрсөм экен деген проблема жок. Эмне үчүн көрдүм деген проблема бар да. Кайф. Окей. Питачта. Секетим 3тү көрүп туруп түшүндүм. Буларда бюджет аз болгон эмес. Буларда уят аз болгон. Тоже кайф. Кирбейт абы, чыдап атасың. Жок, чыдап атасың. Бизди шылымданга күлбөй ушундай го типа. Оператор свет жетпей атат дейт. Режиссер болсо жок, бул Айбектин крупный планы. Кайф. Же Улук Чыналиевдин. Нелегалга окшош жагы. Нелегалда Эмил Мексикага жете албайт, Секетимде Байаман Кадырга жете албайт. Кайф, ушул лучше экен. Кадырга жете албайт. Секетим 3 бул нелегалдын Темудагы версиясы.
муну көптөр жазды да. Тему бирөө жазып койту нелегал с Алиэкспресса деп, мен ответ кылып койгом. Алиэкспресс эмес, короче, эме 1688 депчи. Темадан. Нелегалда сюжетинде мигранттар кыйналат, секетим 3-тө көрүүчүлөр кыйналат. Кайф. Лучше. Ушунда жакшы экен. Ошол тарсеткендин баары чын, биз негизи ошо оюбузду эле айттык. Кайф. Эмне болду иши кылып ушундай бир подкаст болду, достор. Бүгүн биздин конокто Секетимдин жаратуучулары, сценарий жазгандар, аткаргандар бүгүн конокто болду. Эмне да айтпай калдыңар, бар бир нерсе? Айтпай калгандардан 5 подкаст жанагы эле дал жол кайталап калды. Треш атайын треш кылалы дегенбиз. Ошон үчүн ушундай форматта. Өмүрүңөрдө нормальный өмүр кыска да бул жашоочу. Бат эле өтүп кетебиз да. Ошол кыска жашоодо нормальный, качественный комедия көрүп калалы десеңер, ушу Секетимге келип көрүп койгула. Анан кимде акча ашып ташып атса, ар кандай недвижимостьтерди ала бербей мага келгиле. Атыңар тарыхта калат. Ушундай достойный, нормальный кинолорду тартып калалы. Убактыңар деле аз калды. 20 жылдай эле жашасам керек мен деле. Ошол убакта. Сиз өзүңүздүн оюңузда чындап эле прям мощный комедиябы? Секетимби? Вообще мындай комедия жок. Вообще жок мындай комедия. Кыргызстандагы Аяш, Бупрон, Аяш пределде. Ошо Аяш менен максимум Аяш канча 6 чыгабы азыр, же 5 чыгабы. Болду, токтободук. Сиз токтобойсуз? Мен токтобойм, мен кете берем. Бул ошо менин оюмча бул ушундай да, эң Кыргызстандын тарыхындагы эң күчтүү комедия деп толук айта алам. Ошол жака келип көрсөңөр, комедия негизи кандай болот түшүнөсүңөр да. Буга чейин комедия жаралган эмес Кыргызстанда. Базар. Мына достор, буюрса 14 майдан баштап анча-мынча каткырып пичелер үзүлүп кетсе, ушул жака келебиз. Ооба. Биз даже монтаждан момундай момент болот да. Монтажер Азык Байке менен Азык Симсан жазады. Сүйлөшүп, мен Беккада айтып аттым, режиссерго дагы. Эме калтырып коелу депчи. Бир тамаша кетти, эл күлөт аерден, биз билебиз да, күлдү. Дем алып, анан күлүп хотя бы бир 5 секунд күлгөндөн кийин, анан кийинки тамаша кетсин депчи. Кээ бир жерлерде притик тамаша айтты, сразу секунд, 2 секунд бияка айтып, 3 секунд тияка айтып, мондай. И еще каждый күчтүү тамаша болуп калган моменттер болот да. Ошолордун ортолорун бир нерсе кылып интервал кылалы деп ошондон кыйналдык да. Бул кинодо ошончолук көп тамашачы. Каждый секунд тамаша менен болот да. Жакшы. Чындап эле элге күлкүмүштүү же силер жанагындай бердир болуп өзүңөр эле күлүп атасыңарбы? Кинотеатрдан? Ооба, аны 14 майдан баштап келип өзүңөр көргүлө. Ошол достор. Келип бергениңерге чоң рахмат. Буюрса дагы сонун тасмаларды тартпай эле болот. Биз эмени өзгөртөлү, ушундай бирөө болуш керек болчу да. Ошо мен болдум. Көптөр эле айтып атат, ушундай нерсе негизи керек болчу депчи. Просто кимге керек экен? Элдерге мондай нерсечи. Ушундай жанр. Мен көп киношниктердин өздөрүнөн уктум. Бирөө кылыш керек эле ушундай жанрды депчи. Ана деп койдум. Значит, типа эртең Threads'теги жанагы жазгандарга жаңы тема болот экен да буюрса. Буюрса обсужденияга. Силерге бир жумада даже клипти көбүрөөк тартат го негизичи. Ооба. Элдер ойлошу мүмкүн да, ошентип кыска убакытта тарта, значит, некачественный, анан тигиндей мындай депчи. Ошол нерсени учитывать этип туруп, кинону көрүп туруп, анан айтышса сонун болмок да. Кинону көрүш керек биринчичи. Анан кыска убакытта, узун убакытта анын эч айырма жок го дейм. Ал адамдардын өзүнөн жаратуучулар. Так что биз 7 күндө $25,000 ушул кинону жараттык. Ушул шедеврди. Алмаз Сылпаков ийгилик каалайбыз. Ооба. Кирип кетпейт болуш керек. Ал да бир шор дүкөндө ушу акча салганчы. Көрөбүз аны. Болду. Рахмат. Келип бергендерге. Жакшы болду.